участкага берилген жерлер деп турула. Мынакей көрүп турганыңардай айлана тегеrekте эч кандай электр зымдары жана электр үчүн орнотулган столболор жок. Ушундай тоонун арасында айылдан бир кыйла чекеде окуучулардын келип келишине да ыңгайсыз. Ийин жер коркушат. Светтин жоктугуна байланыштуу ушундай жерде жашап жатабыз. Бул жер өзү жашоого участкага берилген. Бул сайда 41 түтүн бар. Алардын ичинен 11 үй салышып, көчүп келишип, светтин жоктугуна байланыштуу, турмуш шартынын оодугуна байланыштуу, жолдордун начарлыгына байланыштуу бул жерлерден көчүп шаарларда мигрант болуп жүргөндөр бар, шаар жерлеринде иштеп жүргөндөр бар. Кээ бир үй бүлөлөр бар, ата-энелерине, туугандарына балдарын берип ошол жактан окутушат. Ал эми бизде менин өзүм 5 балам бар. 5-өн 3-өө мектепте окуйт. Аларды кимдикине апарып батырам. Батырганга эч айла жок. Үйдөн эртең мененки саат 6-да алып жөнөйм. Түн караңгыда. 5 километр айылдын үйүмөн сайдын оозуна чейин 5 километр, мектепке чейин 7 километр, 7,5 километр. Ошончо убакыт балам жөө барып, жөө келет. Жолдор эч кандай каралбайт. Буга чейин биз айыл өкмөттөргө кайрылганбыз. Жолдор эч кандай сүрүлбөйт. Электр тогун түшүрүп беребиз деген бирок түшүрүлбөйт. Кайдыгер мамиле карашат. Ал эми чогулуштарга, мисалы үчүн бир жерлерге чогулуп кала турган болсок, ал жерлерге жараң айыл өкмөттүн аппаратындагылар гана барат. Карапайым эл барбайт. Карапайым элди качан чакырат? Качан шайлоо болсо гана чакырышат. Шайлоо болгондо үйүбүзгө келип шайлап. Биздин свет жоктугуна байланыштуу кыздарыбыз, балдарыбыз мектеп кийин үтүктөбөйт. Телевизор көрбөйт. 5 километр жеке чейин тозуп келебиз ушинтип. Песос, холодильник дегенди түшүнбөйт. Жыл болду. Ушуга чейин бу жерде свет жок. Аштанбаган жерибиз калбады. Районго чейин бардык. Эч жерде свет жок, андай мүмкүнчүлүк жок. Свет куруп бере албайбыз деп эле бардык айтат. Биз кайсы заманда жашап атканыбызды эми билбейбиз. Бу свет жок жер жок болуш керек эле азыркы заманда. Ушул жерде бала чака чоңоюп, кечинде сабакты чырак менен тозуп кандай билим алат балдар? Кайсы билимди күтсө болот ошондой балдардан, свет жок жерде жашагандардан. Ушуну силерге кайрылат элек. Ушу бизге жардам берип койсоңор жакшы болот эле. Мына тамдарды салып, мына бу жерде отуруп 2 жыл свети жок, бардыгы кетишип калды. Алды Россияга свети жок жерге канча жашайбыз, кайсы заманда деп. Бу жерде бир 10 чакты үй бүлө бар. Ошо 10 чакты үй бүлөнүн бардыгында свет жок, бардыгы отуруп ушу качан свет болот деп Кудайдан үмүт кылып отуруп, ушу качан болот билбейбиз деп. Балдар кээ чоң атаныкында жашап атыр, бу жерде свет жок деп, эптеп бир жашоо болуп атыр да бу. Бир силерге кайрылат элек, бир катыраак жардам берип, бир свет куруп бериле. Бул үйдө 3 бала менен жашайм. 3 балам эртең менен сабакка жеткизебиз, кечке амал тозуп алабыз. Айылдагы балдарга караганда биздин балдардын аң сезими анча артта. Бул үйдөгүлөр да көчүп кеткен свет жоктугунан. Балдары айылда жашайт, квартирант үй болуп жашашат. Свет болсо ушул үйлөрдүн баарына келип айыл толуп жашамак. Биз жашап жаткан айыл ушул азыркы Чоң Таар сай айылы. Биз көчүп чыкканыбызга 10 жыл болсо дагы алиге чейин ушу электр жарыгына ушунчалык муктажбыз. Окуучуларыбыз бар. Буларды күнүгө эртең мененкисин жеткизебиз саат 7ден өткөндө. Кечкисин кечинде тозуп алабыз. Ушу жарык болсо биз дагы эл катары телевизор көрүп дегендей. Биздин балдар дагы айылдагы өздөрү менен курбалдаш балдардын деңгээлине салыштырып караганда бир кыйла эле баягы телевидение көрбөй, эч кандай массалык маалымат каражаттарын укпагандыктан айырмасы өзүбүзгө бир кыйла эле билинип турган сейт.